Кыргызстан эл аралык университетинин түзүлгөнүнө быйыл 30 жыл болду. Бул аралыкта көптөгөн мамлекеттин эл аралык деңгээлдеги окуу жайлары менен алака түзүлүп, ал жактан академ мамилдүүлүк программасынын алкагында түзүлгөн келишимдин негизинде студенттер келип билим алышууда. Алардын бири Америка Кошмо Штатынан келип окуп жаткан Андреа Селестино. Андреянын келгенине 5 ай болуп калды. Бул бир семестрга, ошол жазгы семестрга окуу билим алуу үчүн келди. Тактап айта кетсек, Андрея Стоктон университетинен Нью-Джерси штаты, АКШнын Нью-Джерси штатынан келип отурат. Азыр бизде майнер программасын менеджмент багытында алып барып атат. Андан тышкары орус тилин, кыргыз тилин жана кыргыздардын баягы өзүнүн негизги уникалдуу культурасы жөнүндө кеңири билим алып атат. Окуу келишиминин негизинде атайын Андреа үчүн өздүк окуу жүгүртмөсү түзүлгөн. Өздүк жүгүртмө деген Андреанын окуу планына ылайык окуу жайда окутулуучу кайсы сабактар туура келет, ошого карата жума ичинде кайсы сабактар кире турганы өз ара келишим аркылуу чечилет. Ал келишимде баары так көрсөтүлөт. Мисалы үчүн Андреянын окуусу, бул жактагы жашоосу, бул жакта билим алуусу бул ошол окуу жайдын өзүнүн баягы өзү мойнуна алган, жоопкерчиликти алган. Жана бул келишимдин негизинде, мисалы үчүн Андрея бизге келсе, биздин студенттер дагы ошол АКШнын окуу жайларына, Турцияга болобу, башка мисалы мамлекет менен келишим негизинде барып окууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Аталган окуу жайда 10дон ашык адистикке даярдоочу факультеттери бар. Андреа болсо өзүнүн болочок кесиби менеджментке тиешелүү болгон социалдык ишмердик боюнча, эл аралык бизнес боюнча билим алуу менен бирге кыргыз, орус тилин терең өздөштүрүүгө ынтызар. Ал студенттер менен бирге Курманжандатка фильмин кыргыз тилинде көргөн. Кинодон кыргызстандык күчтүү, таң каларлык айымга абдан таасирлениптир. Мага бул жакка келүү менен башка элдин кыргыз тилин, орус тилин өздөштүрүүгө аябай чоң мүмкүнчүлүк болду. Мен мында келип окууну өзүм тандадым. Буга чейин орус тилин онлайн форматта окуп жүргөм. Бул жакка келишим менен орус тили менен бирге кыргыз тилин да үйрөнүүгө жакшы шарт түзүлдү. Мен буга абдан кубанычтамын. Ал эми көргөн кино аркылуу кыргыздын кийиминен баштап тарыхын билүү мага аябай кызыктуу болду. Кинону көрүп атып эле кинонун мазмуну менен көп нерсени түшүндүм. Андреа кыргыз тилинде кино эле көрбөстөн китепте окуп калыптыр. Ал бизге Алыкул Осмоновдун ырсаттарынан айтып берди. Эсиккол, кери чинчта кери толгун, толгуса токунуна тең ой токмун. Тырмышта канча жолжош кытсумдагы, бир сырдуу сенде жолжош көткөн жокмун. Кыргызстанга келгенине 5 ай болгон Андреанын кыргыз тилинде кино көрүп, китеп окуп, атайын кыргызча сабак алып, эркин сүйлөөгө аракет кылып жатканы мамлекеттик тилде жериген, өмүр өлкөбүздө өтсө да кыргыз тилинде ооз ача албаган мекендештерибизге үлгү десек болчудай.